Bir жерде китап окуп отурам ата. Ana şu kitapta şunday dep жазылып отурат. Adamlardan bu dünyada köp külgöndörü ahirette köp ыйлашат. Adamlardan bu dünyada köp ыйлагандары ahirette köp külüşet dedi. Ошондон келиңиздер. Bir ruhani bir azık alıp can dünyönü bir жакшылык менен байытып кайталы. Дагы bir kitapta şunday жазылып отурат. Гусул алган адамга эгерде ал адам зына менен гусул алса дейт. Зына кылган адам гусул алса, ана ошо гусул алган адамга гусул алынып аткан суунун өзүн алат айтат деди. Караңыз ай. Жана ошол сууну жер өзүнүн ичине батыргысы келбейт. Zinadan kılınıp atkан gusул суunu дейт. Ошондон Аллах Таала сиз менен бизди харамдан, арамдан, жамандан өзү сактасын. Ош шаарында эки көзү көрбөгөн Асылбек деген бир тууганыбызга боорукерлер кайрымдуулук фонду менен биргеликте сиздерге окшогон жоомарт инсандар акча чогултуп домдон үй беришти. Ана şu жерде кызмат кылып отурам. Meni tasirlenken nerse, ошол эки көзү көрбөйт биринчи группадагы майып, аялы экинчи группадагы майып. Баласы бирөөсү сол, дагы бирөөсүнүн эки көзү көрбөйт, эң кичинекейинин дагы эки көзү көрбөйт экен. Караңыз ай. Бирок мени таң калтырган нерсе, эки көзү көрбөгөн ошол бала өзгөндө Самидин Кара Атабаевдардын бир туугандардын колунан талим тарбия алып, 25 парага жакын Куран жаттаптыр. Караңыз. Ана şu жерде ырдап айттым. Көрбөгөн сенин көзүң көр эмес, көрүп аткан менин көзүм көр экен. Ана şu жерде балага ырдап айттым. Сен көрбөгөн көзүңө менин көрүп аткан көзүм суктанып, шилекке ягып тамшанып атам. Анткени сен көрбөй аткан көзүң менен жаннатты биринчи көрөсүн, пайгамбар алейхисалам биринчи көрөсүн иншалла. Сенин көрбөгөн көзүңө шүгүрдө, анткени бу дүйнөнүн харамдарын көргөн жок. Бу дүйнөнүн зыналарын көргөн жок. Бу дүйнөнүн уяттарын көргөн жок. Сен ал көз менен иншалла жаннатка киресиң. Ошондо я Рабби, ана İdris менин досум эле деп мени да жетелешти унутпа деп ыйла. Бисмилла. Bir gün bir аксакалдан сурайт. Аксакал, балалыгыңызды сагындыңызбы дейт. Ошондо аксакал айтат. Балам, балалык кезимди сагынган жокмун. Бирок балдарымдын балалыгын сагындым айланайын. Анткени балдарым бала кезинде мен келгенде мени сыйлашат эле, мен кеткенде мени сагынып ыйлашат эле. Азыр мурдагыдай болбой калды айланайын деген экен. Ошондон келиңиздер. Биз кимдир бирөөнү капа кылып коебуз. Анан намаз окуй беребиз. Кимдир бирөөдөн таарынып жүрөбүз. Таарынганыбызга 1 жылдан ашып кеткен, бирок намаз окуп жүрөбүз. Демек, ыйманыбыздын даражасына көңүл буруш керек. Кимдир бирөөнү таарынтып капа кылып коюудан алыс болобу иншалла. Ayub aleyhisselam bir gün dua kıldı. Rabbi inni masaniya zurri ve ente erhamur rahimin deb dua kıldı. Ayub aleyhisselam bul peygamber denesine kurt basıp ketedi. Bütün denesine jara basıp, jarasına kurt basıp ketken кезде Allah'a dua kıla beredi. Bir gün şu duanı kılat, ankene oşul denedeki jaradagı kurt Ayub aleyhissalamdın tili menen diline, жүрөгүнө зыян келтире баштайт. Ошондо дуа кылат, я Раббим, эгерде тилим менен дилим, жүрөгүм иштен чыкса, мен сени кантип эстеп, мен сага кантип зикир мактап айтам деди. Ошондо Аллахтын буйругу менен, өкүм менен палан жерге барып жуун, анан айык, ошондой айыкты. Бирок бул дуадан ала турган сабак, Ayub aleyhissalamдын окуясынан ала турган сабак шу: сиз менен биз ошо кезде Ayub aleyhissalamдын сырты курттап кеткен менен ичин ачып карасаңыз ыйман менен нур болчу да. Бүгүн сиз менен биздин
içibizди sırtыбызга көмөрүп койсо, Ayub aleyhissalamdan ayırmaz kalbay kalat. Tağırağı bugünkü siz menен biz sırtыбызды jaltıratıp, nur kılıp jasanıştı bildik. Bирок içki can dünyanız kurttap ketdi. Oşondan siz menен biz bu duaga muhtaçbız. Rabbi inni masaniyaz zurri ve ente erhamur rahimin. Allah Taalam siz menен bizdin içibizdi sırtыбызды içibizge opokşoş. Ayub aleyhissalamdın okuyasından sabak alıp, inşallah aramdan alыс bola turgan, örnekte ömür süre turgan, ahirette inşallah Peygamberimiz aleyhissalam, Ayub aleyhissalamlar men çoğu cennatta jüre turgan insanlardan kılsın inşallah. Peygamberimiz aleyhissalamdan bir hadis okuyun. Yerhamekallah. Peygamberimiz aleyhissalam baylığыңарды zeket menen korgogula. Karаңыздар. Байлыкты zeket menen korgogula dedi. Hadis bu. Bir alımdın şunday sözü var. Adam balasındağı baylık menen bilimdin ayırması var. Bilim baylıktan жақсырақ. Ankene baylıkты adam özü korgoydu. Alime adamdı bilim korgoydu dedi. İlim korgoydu dedi. Oşondan байлыкка караганда bilimge көбүрөөк умтулуп, bilimge көбүрөөк суусап, bilimge көбүрөөк чаңкаган жаштар көп болсун. Hadisти улантам. Байлыгыңарды зекет менен коргогула. Ооруңар бар болсо, ооруңарды садака менен дабаалагыла dedi. Караңыз, кандай сонун хадис. Байлыгыңар бар болсо, зекет менен коргогула. Банк менен эмес, кредит менен эмес, бирөөгө берип коюп эмес, зекет менен коргош керек байлыкты. Ооруңарды садака менен коргогула dedi. Дабаалагыла. Жана башыңарга келе турган балейлерди дуа менен коргогула dedi. İnşallah. Ошондон мусулман колундагы дуасын, колундагы куралындай пайдалансın dedi. Allah Taala'nın Kur'an-ı Kerim'deki ayatını aytalı. Bakara suresinde Allah Taala şunday deyip atadi. Şeytan sizlerdi eğer ihsan kılsanız, biröөгө sadaka berseniz, kedey bolup ketesin de korkutat dedi. Андай olsa bir суроо берип көрүңүз. Şu күнгө чейин bir adamdın biröөгө sadaka berip kedey bolup kettim деген уктуңуздарбы? Эч кимди уккан эмеспиз. Бирок бирөөгө бере турган болсок, өзүмчү деп ичиңиздерден нафси шайтан ушинтип алдап турат. Бирөөгө бербе, кедей болуп кетесиң, өзүң деп ал деп кайтарып турат dedi. Allah Taala'nın Bakara suresindeki ayatı şu. Demek kaytalayım. Şeytan sizlerde eğer ihsan kılsanız, kedey bolup kalıudan korkutat, jana buzukuluk işlerge buyurat degen ayatı var. Allah sizlerge öz tarafından keçirim jana baylık uwada kılgan. Mındayça aytkanda sizlerde baş ийүүгө jana sadaka kılууга buyurup, özünün keremetine jana keçirimine jetkirүүnü kaalayt Allah Taala. Oşondan geliңиздер. Siz menen biz mana ушул dünýödө Allah bergen baylıktan ar bir nersenin aksı var. Almanın üçürü alma menen berilet. Kartoşkanın üçürü kartoşka menen berilet. Kartoşkanın orduna saviz berbeysiz. Ar bir nersenin özünün üçürü var. Koluңuzdагы baylıktın dağı zeketin çıkartırыңızlar inşallah. Bir gün sahabalar gelip suradı. Ey Allah'ın elçisi, siz dünyödөн ötkөндөн kийин bizge jerdin üstü жақшыбы, же жердин асты жақшыбы dedi. Суроо. Ey Allah'ın elçisi, siz dünyödön ötkөндөн kийin bizge jerdin üstü жақшыбы, же жердин асты жақшыбы dedi. Жигиттер. Anda Peygamberimiz Aleyhisselam şunday cevap verdi. Egerde başçılarınız, jetekçileriniz жақшылардан bolsa, baylarınız bereşender bolsa, işlerinizdi kеңешүү менен kılsanız, андай bolsa sizlerge жердин астынан жердин üstü жақшы dedi.
Кайталайын. Эгерде байларыңыз берешен болсо, башчыларыңыз жакшы болсо, жана иштериңизди кеңешүү менен кылсаңыз. Эгерде башчыларыңыз жамандардан, байларыңыз сараңдардан, жана иштериңиз аялдарыңарга калып калган болсо, андай болсо жердин үстүнөн көрө асты жакшы деди. Bir алымдын ушундай сөзүн окуп отурам. Курсактары Кудайы, катындары кыбласы болуп калган эркектер көбөйүп баратат деп жазып койду. Сөздү караңыз ай. Курсактары Кудайы, катындары кыбласы болуп калган эркектер көбөйүп баратат деди. Мына хадистин акыркы жерин караңыз. Эгерде башчыларыңыз жамандардан, байларыңыз сараңдардан, жана иштериңиз аялдарыңарга калган болсо деди. Не десе эле билбейм, аялым билет деп калбайлы. Не десе эле билбейм, аялымдан сурайлы деп калбайлы. Ошондон шундай бир заман келди. Аялымдын настроениясы жок деп коногун көчөдөн күзөтүп калган эркектердин жашоосуна аралашып баратабыз. Үйүңүзгө көп мейман чакырыңыз. Үйүңүзгө келе турган конок Кудайдын коногу. Хадиси Куддусиде Аллах Таала шундай дейт. Кимде ким үйүнө келген менин коногумду жакшы кабыл алса, мен да анын о дүйнөгө кеткен тагырагы менин жаныма келген, өлүп кеткен. Сөздү караңыз, хадиси Куддусиде. Кимде ким үйүнө келген менин коногумду жакшы кабыл алса, мен да анын мага келген коногун жакшы кабыл алам деди. Караңыз ай. Үйүңүзгө келе турган конок Кудайдын коногу, аны ошондой сыйлаш керек. Конокту кандай тосуп алганың маанилүү эмес. Конокту кандай күзөткөнүң абдан маанилүү. Анткени уктап атканда келип калышы мүмкүн, билбейсиң. Бирок күзөтүш эң маанилүү болуш керек. Үйүңүзгө келген конок 10 дана ырыскы менен келет. Ал алып келген 10 дана ырыскынын бирөөсүн сиз менен кошо жеп, 9 дана ырыскыны үйүңүзгө таштап кетет. Караңыз ай. Ошондон эмне кылалы? Үйүбүзгө көп конок чакыралы. Биз заңгыраган үйлөрдү салып, үйүбүз бүткөндөн кийин үй тойду үйдө эмес ресторанда өткөрүп атабыз, үйүбүзгө эч ким келген жок. Үйүбүзгө конок келбей калды, чакырбасак келбей калды. Мына тууганым бар эле, мына жакыным бар эле деп өзү билип сиз менен бизди катташа турган сыйлай рахым деп коет. Туган менен катташуусу керек. Иншалла.